88'ler менен 90'dардын oyunu. Bana bak Nake, o vakti bazılar, takım bazılar toluğu bilen oyun koşuyor. Utan degen jigit familiyanı bilet. Bir kez de yiyorsun. 87 Utan, bu çaka gelip bitesin. 87 Utan. Düzar neyiz, bir yaka gelip bitesin. Utan. Түшпей қалды. Алыстан ырғып қойды. Мен ал сіздерге тақтап берем. Қызыл формачандар ким, жана көк формачандар ким тақтап берем. Ал баручу сүйлөбөй жатат. Қызыл формачандар қайсы жылқы бар? Қызыл формачандар. Қызыл формачандар 91-лер, көктөр 88-тер. Тойчылар шықты бі? Қызыл формачандар 91-лер, Тойчу Қорғанбаевтың командасы. Білесіздер, белгілі ынтымақ командасында жоғарғы лигаларда чағып жүрген Тойчу Қорғанбаев. Тойчу қайсы номерде ойнап атат? Алқаш кеттім Нake. Қазір алқаш кеттім байланысты жеке-жеке ойындарасан ойын орнылап. Өзіңіздер көргендей екі команданың жігіттері дағы әрекет жасауды. Ошондой болса 91-жылкы жигиттер азырынча 1-0 эсебинде алды да. 91-жылкылар бир улак салып койду. 88-жылкы жигиттер менен тааныштырып өтөйүн. Биринчи катарда команданын капитаны Дүйшеев Азамат, Аманкулов Айбек, Бакубаев Эрмат, Аманкулов Максат, Өмралиев Нуржан. Жанында Эркин деген Тағы кеңестің депутаты бұларға 1000 сом байгесі беріп қойған, байгесін беріп қойдық. Өтерс. Ең койында сая тұрғандар ешкім жоқ бар. Бұлақ Нake жерден көтерілді. Азамат Nake 88 жылқы балдардың атынан шыққан жігіт. Алдыдағы команданың капитаны Дүйшеев Азамат деген жігіт. Толугу менен алып урақты басымыраак аракет жасауда, бирок ошого карабастан 91-жылкы балдардын аты күчтүүрөөк кылып атабы билбейм, ушуну басканга да үлгүргөн экен. Аны мен 91-жылкы жигиттердин абисин атап өтөйүн. Калганбаев Тойчубек, Көкселек, Мелисулы Замир, Туспекулы Элеман, Мамыкулов Эрлан, Болотулы Атилек, Анарбекулы Милбек, Эржанбеков Эржан, Улак Казан тыгына келип калды. Акыркы минуттар 30 секунд калды. 30 секунд. Биринчи таймдын бүтөрүнө 30 секунд калды. 1-0 эсеби менен 91-жылкылар 88-терди утуп жатат. Азамат жакшы беттешүүдө 10 секунд убакыт калды. 10 секунд. Бул тайм ушу менен бүтүп калды окшойт. 10 секундта
салып жетише албайт. 4, 3, 2, 1, стоп. Экинчи тайм башталды. Биз ушу Талас шаарынын командасын куруп жаткан, келечектеги куруп жаткан чоң аракеттерди көрүп жаткан тренер белгилүү Нурлан Байкеден бир аз маек интервью алып коелу. Ассаламу алейкум, Нурлан Байке. Кандай жакшысызбы? Талас шаарынын командасы курулуп атат, Кудай буйрса. Даярдыктар кандай? Мындай балдардын келечектери бардайбы? Сиздин оюңуз? Кудай буйруса балдардын кызыгуусу аракет кылабыз. Ал кайсы жерде көп мээнет кылсак Кудай буйруса Кудайым берет. Ошон үчүн аракет кылып атабыз. Ишиңиздерге ийгилик. Бирок балдардын немелери, талаптары, аракеттери абдан жакшы экен, көрүп атабыз. 2 жыл мурун мындай эмес эле. Азыр мындай бир оюндун дагы деңгээли башкача болуп жатат. Мындай бир райондор арасында жүрүп жаткан Көкбөрүдөй эле оюн тартып жатышат. Ошонун баары эми сиздин эмгегиңиз, Кудай буйрса. Келечекте Талас шаары менен чоң оюндарда, Кыргызстандын чоң турнирлеринде күтөбүз оюңуздарды. Сиздерге ийгилик. 87-жылкы балдар командалар даярдандыра. 87-жылкы балдарга эмитен эле байгелер келип чыгып атат. Бакышбеков Музулмандын атынан, Горкемештин атынан ким жерден жакшылап таштай турган болсо 4 экинчи тайм. 4000 сом байге. 91-жылкы салым. 91-ci жылкылар дагы бир гол, бир салым салып кетти. 2-0. Айбек деген жигит. Албетте, бул команда боюнча бир аз силерге комментарий бере турган болсок, бул командада белгилүү тойчу Коргонбаев өзүнүн командасы менен тойчу бир талай тажрыйбалуу оюнчу. Мына өзүңүздөр көргөндөй эле оюн бүгүн кызуу жүрүүдө аз болсо да сас болуп, жакшы байгелер сайылып, шаардык кеңештин депутаттары, шаардык кеңештин мыкты деген жигиттери, классташтары, достору бүгүн алган даңазалап жакшы байгелерин сайып берип, жакшы колдоо көрсөтүп атат. Мынакей шаардан келген, айылдан келген, ат минбей жүргөн жигиттер, мына атты көптөн бери сагынып жүргөн, жана улак кармабай, улак татам деп жүргөн жигиттердин баары бүгүнкү оюнга катышып атат. Мына ушундай оюндар андайын көп болуп турса, ушулардын арасынан такшалып мыкты деген чыган, биздин намыстуу коргогон жигиттер чыгат деген ойдобуз. Мына өзүңүздөр көргөндөй оюн бүгүн жакшы кызуу жүрүүдө. Мына өзүңүздөр көргөндөй эле кайра 91-дин жигиттеринин такымында Мундуз уулу Айбектин такымында Айбек Каши кайманасы менен Айбек дагы бир улак салды. Молодец. Айбек жакшы ойноп жатат, жакшы. Салым 91-жылкы команда салып кетти дагы. Эсеп менимче 4-0.
Бир 3-0 болчу, ал улак салымга кошулбаптыр. 3-0 болду. Санасында өзгөчтөр семишке чаккандай мына шөнтөккө жолго салда жүрүп кагазга чагып турган урмандар бар, ошол жерге таштап койсоңуздар сиздерден өтүнүш эми. Бул жерге общественный место, бул жерде кайра тазалаш керек. Оюн Талас ипподромунда өтүп жатат. Бул жакты абдан жакшы жасалган, бүт бардык отургучтар кенен. Out. Oyun, mınaki kızıl жүрүүдө өзүңүздөр көргөндөр Корконбаев Тойчу деген жигит булакты такымга басты. Тойчу бир-бирге чыгып булакты басты. Салым 4-0. Убактын бүтөрүн аз калды. Корконбаев Тойчу таштап кетти. 4. Бул оюнда 91-жылкы команда жеңишке жетти десек болот.